Акыркы аптада коомчулукта Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап, күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү тууралуу сөздөр күчөгөн болчу. Аталган айын-кептер парламенттин бүгүнкү жыйынында спикер Нурланбек Тургунбек уулу тарабынан ырасталып, учурда өзүн-өзү таратуу процедурасы жүрүп жатканын, 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага келип түшкөнүн билдирди. Анда негизги жүйө катары келерки жылга 2 ири шайлоо, тагыраагы президенттик жана парламенттик шайлоо катарынан өтөрү көрсөтүлгөн. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү. Ошол эле учурда бул демилгеге түшүндүрмө берген спикер Конституцияга ылайык Жогорку Кеңешти таркатууга президент же башка сырткы күчтөрдүн укугу жок экенин кошумчалады. Мындай чечимди парламент өзү гана кабыл алаарын эскертти. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн же болбосо президенттин же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Ал арада депутат Эрулан Көкөлов парламент төрагасын айткан сөздөрүнө жоопкерчиликтүү болууга чакырып, буга чейинки Жогорку Кеңеш тарабайт деген сөзү боюнча түшүндүрмө сурады. Соройлор, оройлор деп баягыда мага айттыңыз, экиге бөлгөнгө болбойт депсиз, сизге бөлгөнгө болбойт. Урматтуу спикер, абдан көп мындай терс сөздөрдү айта баштадыңыз да, элдерге каратачы. Тантып сүйлөп берип, андай мындай деген сөздөр чыгып кетти. Өзүңүздан чейин болбойт да анда, урматтуу спикер. Сизге сиз деген президенттен кийинки эле экинчи адамсыз Кыргызстандачы. Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме Жогорку Кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку Кеңеш тарабайт деп, мына жазымда эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да, жакшычы. Рахмат. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес. Президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек, өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Парламентти өзүн-өзү таркатуу демилгесин көтөргөн депутаттардын бири Жанар Акаев эл өкүлүнүн айтымында эки саясий чоңөнөктүк эч кандай кемчиликсиз, катасыз өтүшү керек дейт. Анткени бул шайлоолор жакын болсо Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштеринде кыйынчылыкка туш келери мүмкүн экенин белгилейт. Ошол эле учурда келерки шайлоо өнөктүгүндө партиялык система менен эмес, ар бир округтан 3төн депутат келе алат. Ошондой эле жаңы шайлоо мыйзамында аялдардын квотасы так сакталып, 30дан кем эмес аял депутат болоорун билдирди. Жогорку Кеңештин жана президенттик шайлоосу эч бир кынтыксыз, катасыз өтүш керек. Эл ишенгидей болуш керек. Ошон үчүн кенен даярдык болуш керек. Экинчиден, бюджетке болгон катар-катар чыгымдар. Ошондуктан мен ушул процессте биздин ушул жердеги мандатыбыздан дагы мамлекеттеги туруктуулук, элдин бейпилдиги, саясий өнөктүктөрдүн таза жана эл ынангандай ишенимдүү өтүшү. Мунун бардыгы биздин көкүрөктөгү бул жердеги значоктон, мандаттан жогору туруш керек. Эң негизги жүйө эки шайлоонун удаа келиши, Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу иштеринде мүчүлүштүк болбошун алдын алуу, жана ошондой эле Жогорку Кеңеш ошол жердеги депутаттар жаңы шайлоо системасын тандады. Партиялар болбойт. Бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Анын бири аял болот, же эки аял утуп келсе, бири эркек болот, мисалы. Анан 30 округтан сөзсүз балансталган депутаттар болот. Ал эми депутат Айгүл Айдарова аталган маселе боюнча таанышып чыкпаганын айтты. Бирок ал сунушту колдой турганын билдирсе, эл өкүлү Элдар Абакиров көпчүлүк депутат кандай чечим кабыл алса макулмун дейт. Тааныштыңызбы деп атасыз го? Жок, тааныша элекмин. 32 демилгечинин ичинде пока что жокмун. Бирок мен туура эле кабыл алам. Колдойм. Депутаттар өзлөрү чечет добуш аркылуу. Эми эки шайлоо бир келип калат деген
бир себеп айтылып атат. Эми ЦИКтин ички процедуралары кандай мен билбейм, балким. Кыскасы бул добуш аркылуу чечилет да. Көпчүлүк кайыкта болсо ошондой чечим болот. Ошол эле учурда бул сунушту колдоого албаган эл өкүлдөрү да бар. Депутат Дастан Бекешев жыл жыйынтыкталып, бюджет кабыл алынышы керек учурда парламентти таратып, шайлоо өткөрүүнүн зарылчылыгы жок болчу деп эсептесе. Исхак Масалиев бул сунушта көрсөтүлгөн жүйөлөр менен макул эмес. Анткени парламент өзүн өзү таратууга мыйзам жол бергени менен ал белгилүү себептерден улам болушу керек дейт. Ал эми азыркы кол чогултуулар бул жумада аяктаса жогорку кеңеш келерки аптадан тарашы мүмкүн. Мен өзүм каршымын. Иштесе болмок жогорку кеңеш. Мисалы азыр бюджет келатат, республикалык бюджетти талкуулап, ошонун бүт баарын бүтүп, кыштан өтүп, кыштан кийин ошону кылса болот эле. Аны президенттик шайлоого барат элек. Негизи жок, шылтоо бар. 32 депутат кол койгондо мындай шылтоолор да азыр төрага да айтып кетти. Президенттик шайлоо менен жакын болуп калып атат, ошон үчүн коркунуч бар деп. Өзү айтканга, же президенттин шайлоону жылдырыш керек, же биздикин. Ошондуктан мен ойлоп атам, президенттик шайлоону жылдырса деле болот эле. Мисалы үчүн 2026 жылдын башына койсо болот. Ошондо как раз 5 жыл отурат, ошондо экинчи жолу шайлоого барса туура болот. Себеби ал 6 жылга бир жолу шайланган да. Бирок ага барган жок, билбейм эмнеге. Так что мен жеке пикирим негизи жок, жетиштүү эмес. Бирок депутаттардын таркатууга укугу бар. Ал мыйзамда жол берет. Муну мен бирдеме деп айта албайм да. Даже себепти жазбай туруп эле биз таркатабыз десе деле эмнестеке деп айта албайм да. Себеби мыйзамда кайсы учурда деп айтылбайт да. Бирок менин пикирим боюнча кризис болгон учурда, эгерде аткара албай калса, иштей албай калганда, же өзгөчө кырдаал болгондо, анда может быть ошондой барсак болот. А так жөндөн эле мен кетем деген, кетсе кете берсин, арыз жазып. Тизмеде башкалар бар да. Ошол келсе болот эле. Но бирок тилекке каршы ишке ачты, 32 киши демилге берди. Кийинки жумада балким биз карайбыз, ошондо маштап 2 ай, же 45 күн, же 2 айдын ичинде жаңы парламент келгенден кийин биз кетебиз деп барабыз. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 7-чакырылышы 2021 жылы шайланып келген. Анын курамы 90 депутаттан туруп, ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партияларынын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар түзөт. Мыйзам боюнча парламентке кезектеги шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтүшү керек болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.